Жумгал району Байзак айылы кыш жакындап калганы менен күн чайыттай ачык, айыл көрүнүшү керемет. Ар ким өз үйүндө мал чарбачылыгы, үй иштери менен алек. Көп түйшүктө жаратпаган шартты түзүп алып, чакан малды багып коюп жатканга не жетсин. Бурулсун 3 баланын энеси, кесиби боюнча мугалим. Ушул эле айылда мектепте сабак берет. Жумушунан сырткары үйдө балдарын карап, кайненесине ысык чайын берип, үй жумуштары менен күн өтөт. Ошентсе да жаңы келин болуп келгениме караганда, азыр көп түйшүк тартпай калдык дейт. Мен бул үйгө келин болуп келгениме 23 жыл болуп калды. Бул үйдөн ошо келгенден бери эле жакшы эле жашап келатабыз буюрса. Кайнатам бар болчу, кайненем бар азыр. Бир кайнатам өтүп кетти, анан өзүм 3 балалуу болдум. Улусу кыз, анан кийинки экөө эркек бала. Мен эми өзүмдүн кесибим боюнча мугалим болуп иштейм. Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча Асылбек Молдокеев атындагы орто мектебинде мугалим болуп иштеймин. Иштегениме бир 12 жыл болуп калды. Азыр баардык эле условиялар түзүлүп калды. Айылда көп эле элдин баары ушундай этаж үйлөрдү салып, условиясы менен жашаганга аракет кылып, баардык эле элдер ушундай алдыга умтулуп калышты. Мен келген жылдары анда жөнөкөй эле тамда жашачубуз. Бирок жашоо жакшы эле болчу, бирок баягы түйшүгүбүз көп болчу. Бул жашоого деле биз ошо мал салдын аркасы менен ошончо түйшүк кылып эмгектенип отуруп баарыбыз чогуу чаран. Анан ушул жашоого жетип калдык да эми азыр. Ал эми Сакен апа балдарынын баарын окутуп, үй жайлуу кылып, учурда кичүү баласынын үйүндө кадырлуу карылыкты кечирип, небере чөбөрө жытын искеп, балдарынын төрүндө. Бир күнү шаарда болсо, бир күнү айылга келип, сый урмат көрүүдө. Ошо кичүү баламдын үйүндө айылдык эмесмин мен бул жерде. Ушул баланы окуган, окуса дагы алып калдык. Ишти багасың сен. Баарыңарды эле окутуп коюп кетирбейли. Экөөбүз эле калсак деп. Анан кийинчерээк атасы дагы айтчу болду. Ошо үй бүлөлүү, ооба, өзү үз алдынча баары. Кыздардын баары 3 кыз, 3 тең шаарда. Жумуштары бар, үйлөрү бар. Нормально жашашат. Азыр неберелериңиз менен эле? Ооба, небере менен ушул небере 3, анан тигил келинчек 2, ошол үшөөбүз жашайбыз. Үйдүн кожоюну Алтынбек мырза короо сарайды кычырата салып, баардык шартты түзүп койгон. Үйдүн кичүүсү болгондуктан айылда милдетти аткарып калган. Үйдүн кичүүсү болгон ошо кичүү болгонума байланыштуу ошо үйдө абышканын чыдап кете албай убагында мамаша экөө анан үйдө калдым. Ошо дыйкан чарба менен заниматься этебиз. Мал салып багып атып ушундай даражага жеттик ошо малдын аркасы менен. Эми азыр шаарда эмне биякта эле жакшы. Азыр кайында жумуш кылсаң, кайын жакшы жашаганга аракет кылсаң ошо жерде болот. Келечеги мындай ийгилиги. Эми айылда да жана ааламга жол айылдан деп айтылып атпайбы анысыкандай. Шаарга бар эле тыгылып атат. Шаарда деле кыйын го жашоо азыр. Жанталаш ошол эле күнүгө акча тапмай, бияктан болсо эмне жакшы эле менимче. Мына ушинтип айылда эки чаканы көтөрүп алып, шайлары кетип, суу ташыган деле, жеңелер деле, апалар деле көчөдө эч ким жок. Анткени ар бири өздөрүнүн үйлөрүнө суу киргизип, шарттарды түзүп алышкан. Бирок мен ушунчалык айылга келгенге жараша, айылдын жашоосун сагынганымданбы, эмнегедир суу ташып, мына ушинтип жардам бергим келди. Ал эми бул сууну жөн эле сырттагы малдарга алып барып берип коеюн деп атам. Жубайы Бурулсун мектепте 10-класстын класс жетекчиси. Өзгөчө идеянын артынан учурда классы менен биргеликте 100 000 сом чогултуп алгандарын айтат. Бул классты ошо 5-класстан баштап алып баштадым. Өзүм кыргыз тили адабиятынан сабак берем. Анан бул классты ошо көп жакшы класс өзү эле башынан эле. Анан көптөгөн мыкты класс конкурстарына барып, жакшы класс атыгып келатышат, ушуга жетти. Анан бул класска ошо өзүнчө атайын ата-энелер көп кыйналбасын деп, ошо 5-класс кезинде эле ар бир ата-энелер менен сүйлөшүү менен бирдикте 100 сомдон чогултуп, анан аны процентке берип, ошентип көбөйтүп, жылда өзүбүз кандай класс үчүн коротулган акчалар болсо, ошондон алып урунуп, анан бир жагынан жанагындай болуп процентке берилип көбөйүп келатат. Азыр болсо ошо
5 класстан бери расход кылгандан бөлөк акчабыз ошо 100 000 сомдой болуп калды. Айлан айын айылым, туулган жерим, гендик кесип киримди жууган жерим. Бул дүйнөдө түк башка жер жок сендей, мага төгүп дайыма турган мерим. Айпер Адамкулова, Тынчтык Гүлбаев, Нью ТВ.